Миллиондогон суммада каражатты айландырган Тураталы базары. Учурда бул аймакта Кыргызстан эмес, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай өлкөлөрү кызматташтык кылышат. Чоң соода аймагындагы маселе эми эки тараптуу талашка түштү. Тураталы базарында соода кылган бир нече ишкер бүгүн президентке кайрылууга аргасыз болгон. Алардын айтымында мыйзамдуу ээлик кылган жерде Кыргыз соода биримдиги ишканасы тартып алуу аракетин көрүп жатыптыр. Сооронбай Шариповичтен суранабыз. Кара суу базарындагы мыйзамсыз берилип кеткен жер боюнча көзөмөл алса, бул боюнча райондогу кызматкерлер мыйзамга жат аракеттерди көрүшүүдө. Алган эмес, жеке менчиктеги жер боюнча сот тарабынан адилетсиз чечимдер чыгып жатат. Бизге эми сотко берип, ушул жерлер катар мыйзамсыз болгон деп атат. Кайта мыйзамсыз деп айтып атат. Кандай мыйзамсыз? Шумалга чейин мыйзамсыз болсо ошондо эле билинбей эле мыйзамсыздыгын. Ошондо эле билинбей эле бардыгы. Мына 13 жыл өтүп атат, кайта мыйзамсыз ушуну эле билинбей эле. Эми тийиштүү документтер бардыгы бар. Эч немеси жок. Бардыгы бар үчүн иштеп атабыз. Талашка түшкөн жер 2,5 гектар аянтты элейт. Анда 50 чокул контейнер орун алган. Алар буга чейин өз мезгилинде салыгын төлөп соода жүргүзүп келишкен. Ал ортодо Кыргыз-Өзбек чек арасы ачылгандан соң Кара суу базарында соода жаданып баштаган. Жердин талашка түшкөндүгүнүн бир себеби соода түйүндөрүнүн кирешилүү болуп баштаганы дешет. Соода жакшы адамдар барды соода кылып атат. Мына сүйүнүп калышты кайта. Мурунку саткандар аттан кылып атат. Бекер сатып берип 2000 долларга. Күндөн күнгө көтөрүлүп атат. Күндөн күнгө көтөрүлгөндөн интерес башталат экен. Күндөн күнгө көтөрүлгөндөн көз аткандар башталат экен. А убагында эмне көз атпады? Банкроттукка канча жүрдүк биз? Эмне үчүн көз атпады? Эми башталганда бар жок эме болот. Учурда Кыргыз соода биримдиги ишканасы бир нече соодагерлерди сотко берген. Анткени ээлик кылган документтери жасалма деген негиз менен. Бирок ал боюнча маалымат берүүгө келген өкүлгө кол көтөрүүгө аракет кылышты. Көрүп атасыңар мына кылмыш ишти. Мына көрүп атасыңар. Көрүп атасыңар мына. Эженин акчасы көп. Меселерге ачык айтайын. Эжелүү бой нерсеге барат. Кыргыз соода биримдигинин өкүлү тартып алуу аракетин көрүп жатат деген билдирүүнү четке кагат. Анын айтымында жер мыйзамдуу түрдө аталган ишкананын карамагында. Ал соттун чечими менен мыйзамдаштырганын белгилейт. Биз 2004-жылы абжалуу тетип утулуп калганбыз. 178 Кыргыз соода биримдиги менчиги деп табылган соттун чечимине. Ушул күнгө чейин күчүндө соттун чечими. Рай администрация берип атат. 741 менен 132 токтом Кара суу рай администрациясынан 2001-ден 2004 жылы ушу токтомдор бизге чыккан. Бул сарай ал өкмөттүн даттануусу мененче ушул күнгө чейин күчүндө турат. Бул багытта 1 гектар 78 сотук жер аянты боюнча каржы полициясы кылмыш ишин козгогон. Анткени айрым документтер жасалма деген негиз менен. Бирок сот иши орун алып эле. Кара суу базары 12 гектар жерди ээлейт. Анда 1000ден ашуун соода жайы орун алган. Базардын жарым бөлүгү Сабай айыл өкмөтүнүн карамагында. Гүлшейир Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Кара суу району.